Ушул остановканы куруп койгонго эл ыраазы. Ушул жерде отуруп жаам болобу, эмне болобу кышта жакшы болот. Ушу остановкадагы кооз жакшы салынды эл үчүн. Туурасы 5 метр, бийиктиги 3 метрден ашкан бул аялдамалар Ысык көлдүн айланма жолун реконструкциялоодо кыйылган бактырактардын аркасы менен жасалып жатат. Анда жол жээгиндеги курулушка тоскоол болгон жалпы 16 000 түптөн ашык дарак кыйылса, бүгүнкү күндө анын теңинен сыноо иретинде эл үчүн зарыл болгон аялдама дааратканалар даярдалууда. 50дөй остановка жасадык да, аялдама. Андан тышкары өзүңөр артыбызда турган бул чатырчалардан дагы биз сыноо иретинде азыр 5ти чыгардык. Андан тышкары дааратканалардан азыр 7-ни чыгарып атабыз. Мамлекеттик казынадан акча албастан ошо өзүбүз иштеп чыгарып атабыз да буларды. Даяр болгон аялдамалар учурда облустун ар бир райондоруна жөнөтүлүп жатат. Булар жаан-чачынга да туруштук бергидей жасалып, эң ириде сапатына көңүл бурулууда. Анын арты менен мында 20га жакын жумуш орундары да түзүлгөн. Жасалганы жакшы болду, шаарыбызга көрүп берип атат. Канчалаган жумуш орундары түзүлүп атат. Бул 8 бурчтуу конструкция. Үстү жабылат, отургучтар коюлат, туристтик аймактарга, жол жээктерге коюлат да. Белгилей кетсек, Корумду Балбай Унаа жолунун 79-чакырымында толугу менен жол салуу жумуштары аткарылып, учурда эски асфальты сыйрылып, көпүрөлөр салынууда. Мындан тышкары райондо буга чейин оңдолуп жаткан Бишкек-Каракол-Ананьево жолунун курулушу аяктап, каттам ачылды. Жасалган жолдун узундугу 1 чакырым 265 метрди түзүп, тротуар, суу агып өтүүчү арыктар менен кошо салынды. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.